الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فتح لعباده أبواب رحمته وجعل التوبة مفتاح الفلاح والاستغفار سببا للمغفرة والنجاح والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام التائبين وقدوة المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, биз өзүбүздүн бүгүнкү баяныбызга баштардан мурун ай ааламды түгөл жараткан, анын баарына өз ырыскысын тегиз тараткан, ошондой эле бизге ушул жашоону момун мусулман катары, адам катары жашагыла деген таризде ислам динин жиберген, тообону кутулуунун ачкычы катары, ал эми истигфарды жүрөктөрдүн дабасы катары жиберген Алла Таалага чексиз мактоолор, хамд саналар болсун дейбиз. Ошондой эле улуу Алла Таала тарабынан жиберилген улуу ислам динин сөзүндө дагы, өзүндө дагы, иште дагы, үй бүлөдө дагы, ар бир сөзүндө дагы жеткирген, сиз менен бизди үммөтүм деп күйгөн, үммөтү дагы сүйгөн, ошондой эле жүрөктөрдүн дарыгери болгон, тооба кылуучулардын, таквалардын жол башчысы болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга үзгүлтүсүз дуа саламдар, салаттар болсун дейбиз. Урматтуу мусулман бир тууган, иншаллах биз бүгүн дараметибиздин жетишинче, колубуздун келишинче тообо жана тообанын кабыл болуу шарттары тууралуу баян кылмакчыбыз. Биз бул жашоону мына жашап көрүп атабыз. Жашоодо адам баласы жаңылышпай койбойт, жаңылышат. Себеби адам баласынын табияты ушундай, алсыздыгынын бирөөсү ошол жаңылыштыкка, катага жол берип коюусу. Ал эми Аллах субхана таала сиз менен бизди жараткандан кийин биздин табиятыбызды, жаратылышыбызды аябай жакшы билгендиктен сиз менен бизге караганда дагы ошол пендем жаңылыш жолго түшүп кеткенде, кандайдыр бир ката кемчилик кетирип, руханий дүйнөсү кыйналып калганда, менден үмүтүн үзбөсүн деген таризде сиз менен бизге өзүнүн ырайым эшигин ачып койгон, ал тообо эшиги деп аталат. Демек, момун мусулман жаңылышат, жаңылышкандан кийин момун мусулмандын эң күчтүү жагы дароо өзүнүн катасын мойнуна алып, Алла Таалага кайра кайтып тооба кылуусу, бул чыныгы момун мусулмандын эрдик сыпаты. Ал эми кимдер күнөө кылбайт? Периштелер күнөө кылбайт. Себеби Алла субхана таала аларга нафсини берген жок. Ошондуктан алар күнөө кылышпайт, алар тооба кылышпайт. Ал эми шайтанчы, шайтан күнөө кылды, бирок ал күнөөсүн мойнуна алган жок. Ошондуктан агадан тооба жок деп айтышат аалымдарыбыз. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, тооба эшиги кимдер үчүн экен? Сиз менен биз үчүн, момун мусулман үчүн, адам баласы үчүн. Демек, кайсы гана момун мусулман ката кетирип, кемчилик кетирип, күнөө кылып кое турган болсо, дароо жараткан ээсине кайтуусу, бул чыныгы эрдик момун мусулмандын сыпаты. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдан келген куттуу хадисте мынтип айтылат. Анас ибн Малик радиаллаху анху, бизге Анас ибн Малик деген сахабанан риваят кылып берип атат. Ошол сахаба кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мынтип айтып атат. Кулли ибн Адама, башка бир риваятта кулли бани Адама деп келет. Адам баласынын ар бири, демек ар бири хаттаун, ката кетирүүчү. Эми ошолордун, ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшылары кимдер дегенде, күнөөгө жол берип койгондордун эң жакшысы кимдер дегенде, бул тооба кылуучулар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн куттуу хадисинде айтып берип атат.
Эми biz hazır ушундай bir zamanda жашап атабыз. Биздин доорубуз ушундай сыноолор көбөйгөн. Күнөөлөр жеңилдей көрүнүп калган. Мурдагы биздин ата бабаларыбыз эгерде кайсыл бир күнөөнү ушунчалык өлүмдөй көргөн болсо, азыркы учурдагы коомчулук ал күнөөлөрдү жеңил гана карап калган учур болуп калды. Ошону менен бирге кайдыгерлик күчөп, жүрөгүбүз ушундай карарып кеткен учур болуп калды. Эми мына ушул жүрөгүбүздө Алла Таалага болгон, ыйманга болгон гам, фикир эмес, көбүнчө дүйнөнүн ызычуусу гана каптап калды. Эмне кылышыбыз керек, урматтуу мусулман бир тууганым? Демек биз ошол жүрөктү ойготушубуз керек. Тобо ошол жүрөктү ойготот. Жүрөктүн ойгонушу бул ошол чыныгы тобо менен болот. Тобо деген бул ошол жүрөктү ойготуп, Аллахым, мен сенин Кудай катары, өзүмдүн жараткан эгем катары кабыл кыламын. Бирок сен койгон сызыктан мен чыгып кеттим. Сен муну жасаба дедиң эле, жасап койдум. Напсиме азгырылдым, же шайтанга алдандым, ушундай кылып койдум деп адамдын ошол өзүнүн жасаган күнөөсүнү сезип, жүрөгү менен туюп, ошол жүрөктө Аллах деген сезим бар болгондугу үчүн кайрадан Аллахка кайтуусу бул тобо деп аталат. Эми ошол улуу имам Газали деген өткөн. Ошол киши өзүнүн китебинде мынтип айтып атат: "Ат-таубату аввал маназилис саликин ва мифтахи тариқил муридин." Мындайча айтканда, кимде-ким эгер такыбачылык жолуна баштайм дей турган болсо, алым олиялардын жолунан жүрөмүн мен мындан ары мен чыныгы момун мусулман деген атка татыктуу болуп жашоону каалайм деген адамдын эң биринчи даражасы, эң биринчи тепкичи бул тобо. Ошондой эле бул тобо ошол алымдардын жолу менен, такыбалардын жолу менен жүрүүнүн ачкычы болуп саналат дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиздин баарыбыз, сиз дагы, биз дагы баарыбыз эле ошондой китептерден окуп жүргөн, башкалардан угуп жүргөн алым олиялардын жолунан жүргүбүз келет да, туурабы? Демек, алардын жолуна түшүүнүн эң башкысы бул тобо болуп саналат деп айтылып атат. Андан кийин дагы Имам Раббани деген улуу алым олия киши өткөн, ал өзүнүн китебинде мынтип айтып берип атат: "Аввалус сайри илаллахи таубати ва ахируху риза." Ушул такыбачылыктын башатынын эң биринчи тепкичи бул тобо, акыркысы болсо бул Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү дейт. Демек, биз кээде бири-бирибизге дуа иретинде, кээде ушундай көңүлүбүздөн ыраазы болуп туруп, айткан убакта Аллахым ыраазы болсун дейбиз го. Ошол Аллахтын ыраазы болуусу бул такыбалардын эң жогорку даражасына жеткен адамдан Аллах субхана таала ыраазы болот. Ал эми эң биринчи тепкичи, биринчи эшигели эмне экен? Бул тобо. Тобо деген бул жөн гана астагфируллах деп тилдин учу менен гана айтып коюу эмес. Ал тобо эмес, ал истигфар гана болот. Астагфируллах дегендин мааниси эмне? Астагфируллах деген бул: "О Аллахым, менин күнөөлөрүмдү кечиргин." Бул дагы өзүнүн адамдын өзүнүн алсыздыгыны, катасыны мойнуна алышы, бирок тил менен гана болуп калып атат бул. Астагфируллах. Ал эми тобо кандай болот? Тобо тил менен эмес, мына жүрөк менен болот. Жүрөк менен ушундай өкүнүп туруп, ошол ишти кылбаганымда, ушундай бардыгы менден үмүт кылып турса, же ушундай деңгээлге жетип туруп, ушундай нерсени билип туруп мен ушул жолго бардымбы деп чын жүрөктөн өкүнүп туруп айта турган болсо, мына ошол тобо болуп саналат. Эми шариаттагы маанисине келели. Тауба деген сөз эмне? Тауба деген сөз кайтуу дегенди билдирет. Артка кайтуу, же артка бурулуу, кайра кайрылуу дегенди билдирет. Бул кандай? Кудай Таалага кайтуу. Себеби күнөө иштегенибизде биз Алла Тааланын койгон сызыгынан чыгып кеткен болобуз. Кайра биз ошол Алла Таала тарапка кайтышыбыз бул тобо болуп саналат. Бул лугавый жөн гана, дословно сөзмө-сөз которгондогу мааниси. Ал эми шариаттагы маанисине келе турган болсок,
Er-rucu' ilallahi ta'ala bi terki zembi. Bul tövbe degen Allah Teala'ga kaytı emne birinci şartı. Günöөнü taştoo menen. Günöөнü taştoo menen. Ekinçisi ve nadama aleyh, çın jürökten, çın ıklastan bolgon diti menen oşogo ökünүү. Andan kийинкиси emi aga ekinci kaytıp barbo. O bekem niyet kılуу. Demek biz uşul жерден de tövbonun 3 şartı bar ekendigin bilsek bolot. Anıktamasında öz aytıp atat. Birinci şartı emne? Oşol күнөө ишти таштоо. Misal katары айталы. Бирөөнүн акысына кирбей турган жөн гана иш. Эмне? Farz namazı кейде таштап коебуз. Farz ibadаттарды аткарбай коебуз. Ошондо эмне? Ошол күнөөнү таштоо. Тооба кандай болот? Күнөөнү таштоо. Болду. Экинчиси ваннадам алей. Ошол күнөө кылгандыгы үчүн чын жүрөктөн өкүнүү. Мен эмнеге ушуга бардым? Башкаларга акылын иштетпейттир. Менин акылым деле бар. Өзүм деле сезип турам. Буга чейин устаздарым, агайларым баардыгы айтты эле го деп чын жүрөктөн ошону күнөө экендигин билип өкүнүү. Андан кийин үчүнчүсү мен мындан ары ал ишти аткарбаймын. Мен мындан кийин андай нерсеге барбаймын деп өзүнө өзү убада берүүсү бул тооба. Ошол себептен кээ бирки аалымдарыбыз айтат, чын дилден кылган тообоңдун кабыл болбогондугун билгин келсе, ошол өзүңдүн амалыңа карагын. Тооба кылып туруп кайра эле ошол ишке барсаң, анда сенин тообаң кабыл болбогон чыгар дейт. Кайра эгерде ошол ишке бир дагы барбасаң, анда сенин тообаң кабыл болду. Анда сенин тообаң кабыл болду деп айтышат. Бул кандай болду? Бул тообонун пенде менен Allah Taala'nın ortasındагы гана маселеде. Бирок бул жашоодо адам баласы бири-бири менен мамиле кылат, алды берди кылат. Демек, ошондой учурда бирөөнүн акысына кире турган болсо, адам акысына кире турган болуп калса, анда дагы бир шарт кошулат. Ал эмне? Ошонун алдынан өтүү, кечирим суроо. Мисалы, уурлук дейли. Бир адам уурлук кылып койду. Уурлук кылгандыгы үчүн тооба кылып атат. Ал эмне кылыш керек? Биринчи уурлукты ташташ керек. Экинчи чын дилден ошо өкүнүч кылыш керек. Үчүнчүсү эмне? Мен мындан ары уурлукка такыр барбайм деп сөз бериш керек, өзүнө өзү убада бериш керек. Азым, бекем ниет кылыш керек. Эми төртүнчү бир шарт буга кошулду. Ал эмне? Ал деген бирөөнүн акысына кирип калган болсо, ошондон кечирим суроо. Biz uğurlukta aytıp atабыз. Uğurlukta бирөөнүн буюмуну уруксаты жок, жашырып алып кетип атасыз да. Балким ал ошол ууру үчүн ал 1000 сомдук гана нерсе болсо, ал ошол ээси үчүн ал баа жеткис болушу мүмкүн. Мында чыккан андан дагы кымбат. Эмне үчүн? Ал канча мээнет тери менен алган болот. Балким кандайдыр бир буюм болсо атасынан таберик калган болот, энесинен эстеликке алган болот. Ошонун баары ал мында жүрөгүнөн эңшерилип кыйналып калат. Эми ал эмне кылыш керек ошол уру? Ошол адамдын алдынан барып кечирим сураш керек. Материалдык зыянкелдик төлөп бериш керек. Мына ошондо ал чыныгы ошол уурлук кылгандыгы үчүн тооба кылган болуп саналат. Нур сүрөсүндө 31-чи аятта Estağfirullah mineşşeytanirracim Wa tubu ilallahi cemi'a. Barыңар Алла Таалага тооба келтиргиле. Тооба кантип келтире турганын биз силерге айттык. Ayyuhal mu'minun, o mo'min musulmanlar деп атат. La'allakum tuflihun, balkim ошондо кутулушка, жеңишке жетесиңер деп атат. Бул жерде карасаңыздар, урматтуу мусулман бир тууганым. Кур'аны Каримде Ayyuhal mu'minun, o iman keltirgендер, Алла Тааланын бар экендигине, эртең мына биз жашап атабыз, ушул Алла Тааланын койгон мыйзамдары менен, чектер менен, эртең кайрадан кыямат күнүндө Алла Тааланын алдында сурак берени иман келтиргендер деп атат. Мындайча айтканда бул аятта эй күнөөкөрлөр деген жери жок. Эй күнөөкөрлөр деген жери жок. Же болсо жөн гана о адамдар деген жери жок. Сиз менен бизге кайрылып атат. О ыймандуулар, Алла Таалага иман келтиргендер деп айтып атат. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, биз
Тобаны таштабашыбыз керек. Ар дайым тобага аракет кылышыбыз керек. Дагы bir аят менен бүтүрөйлү. Бул Бакара сүрөсүндө келет. Estağfirullah. İnnallâhe yuhibbut tawwabîne ve yuhibbul mutatahhirin. Albatta Allah subhanahu taala tövbe keltirүүчүлөрдү жана тазалануучуларды, көп tövbe keltirүүчүлөрдү жана тазалануучуларды жакшы көрөт дейт. Демек Allah subhanahu taala кимди жакшы көрөт экен? Tövbe keltirүүчү. Эмнеге? Tövbe keltirгенден кийин мынау жүрөгүбүздө бизде кир дагын, хасат дагын, жек көрүү дагын эч нерсе керек болса башка бирөөгө эмес, өзүнүн башка бирөөгө болгондон эч кандай зыян бере турган сыпат калбайт. Жүрөгү тазаланат, ички дүйнөсү тазаланат. Вал мутатахирин, андан кийин даарат алып ушундай денесине, материалдык денесин тазалагандар да Алла таала сүйөт дейт. Демек Алла таала кимди сүйүп атат? Ruhani жактан тазалагандарды, денесин тазалагандарды Алла субхана сүйөт деп Алла субхана таала өзүнүн Кур'аны Каримде айтып атат. Алла субхана таала сиз менен биздин баарыбызды ушул туура жолдон адаштырбай, бул жашообузда аз гана 6 күндүк жашообузда ислам дини менен жашап, ажалыбыз жетип күнүбүз бүтөрдө ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп иман менен өтүүнү баарыбызга насип кылган болсун. Ва ахир дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.